Биринчиси, демек, мына экөөнү кийет экенбиз. Бардык нерсени чечет экенбиз. Экөөнү кийгендечи, биринчиси мына кездемени оронобуз киндиктен алдын. Киндик жабык болсун. Тизеди шыйрак бар го, балтыр. Ошонун ортосуна чейин. Мынага жерге чейин түшүп калбасын. Мейлиби? Көтөрүлүп, тизеге чейин көтөрүлүп албасын. Түшүнүктүү болтабы? Размерди айтып койдум. Балтырдын жарымы. Размер канча экен? Балтыр. Балтырды билебиз да, туурабы? О шыйрак. Ошонун жарымы. Кандай кылып оронобуз? Биринчи ишти бүткөнүңүздөн кийин, эми экинчи оронгондо, бул менин тажрыйбам. Любой ороно берсеңиз болот. Просто менин тажрыйбам басканга удобный, отуруп турганга удобный, путту көтөрүп, путту жууган удобный, секирген удобный, анча-мынча бир нерсени тепкен удобный. Ал кандай? Путту кичине ачасыз. Могул жактан алып келесиз. О экөөнү бириктирип туруп, мынандайынан кармап аласыз. Оңой эле. Мен оң колумун да, сологойлор мындай кармайт. Макулбу? Мен оң колумун ошончо азыр мындайынан карабайын дагы мынакей. Оң кол менен кармап, путту кичине ачтыңызбы? Экөөнү тең кылдыңызбы? Эми мынандай кылып туруп бияка алып келиң. Көрдүңүзбү? Мына көкүрөккө. Көрүндүбү? Түшүндүңүздөрбү? Оңой эле болдубу? Мына мүмкүн болчу өзүңүзгө катыраак кармайсыз. Мынакей, катыраак кармайсыз. Эми буну бир кайрыйсыз. Дагы кайра алып келесиз. Макулбу? Мынанын жерине кичине көтөрүп, дагы бир кайрыйсыз дагы. Мына сиздин размериңиз. Ремень, любой жерге кое бересиз. Катыраак тарсаңыз мындай кылып алың. Кысылып кетем десем мындайраак кылың. Мына. Ушул размер. Мындай кылып үстүнөн түшүрөсүз. Түшүрүп келе бересиз. Так, аркадан. Ылдый жакта размер кандай? Мындай шыйракты карап коесуз. Балтыр, средний. Болду. Жакшы болуп атат. Мынакей бүттү. Бул кандай болот бул? Бунун пайдасы аттасаңыз спокойно аттайсыз. Секирсеңиз спокойно секиресиз. Эгер туюк неме кылып алган болсоңуз өзүңүздөн көрүң. Биз баягы эсибизде деп жүрөбүз да. Бир экөө башы менен сайылып калайбыз да. Мынткенде кармап калган да. Түшүндүңүзбү? Туюк ороп койсоңузчу, путуңузду алдыга албай аласыз. Кээде мына жерден секирейин десеңиз алдыга жыгылып кетишиңиз мүмкүн. Бул жерде андай жок. Бул жерде мынакей отуруп турганда дагы алаңыз, саныңыз көрүнбөйт. Удобный отуруп турганга. Түшүнүктүбү? Путту көтөрсөңүз да мына. Жекше дагы көтөрөйүн. Всё, мынакей, нормально. Мынандай кылып коесуз дагы, ременди бияка байлайсыз. Кааласаңыз 2, кааласаңыз 3. Ременди мынаяка байлап аласыз. Так. Паспорт, акча, башкалары мындай. Сааттар тура берет. Страховка. Очкилер боло берет. Мели топу болбойт, бирок зонтик боло берет. Түшүнүктүбү? Калпак болбойт. Күн ысып кеттиби, зонтикти көтөрүп ала бериң, эчтеке болбойт. Көлөкөлөсөк боло берет. Сумканы мында илинип алсак боло берет. Мына сумкаларды асынып алсаңыз боло берет. Түшүндүңүздөрбү? Сумканы асынып алсак боло берет. Үшүп кетти, суук болуп кетти да. Бүгүн суроо берип атат эле. Одеялды путка жаап алсаңыз боло берет. Одеялды эмне кылсаңыз болот мына бул себептен булардын баардыгы ачык. Кондиционер суук болуп атат десеңиз, проблема жок. Одеял эмес, пурткаңызды эле путка жаап койсоңуз боло берет. Түшүндүңүздөрбү? Эми экинчиси, мына биринчи кездемени орондук. Экинчисин жамынабыз. Жамынганда кандай? Мына оң жактычы, мына то есть сол жакты мындайраак кармайсыз. Кыскараак. Кыскараак кармайсыз, мына көкүрөктү жаба тургандай эле. Сөп мынаны биз кайрып туруп аркага ташташыбыз керек да. Мындайраак кармап туруп эле мына. Кет. Бисмилла. Бүттү. Эч чоң мындай кыйын философиясы жок. Ана мына жактан түшө бербесин деп колду мындай кыласыз дагы, мынаяка тартып коесуз. Түшүндүңүзбү? Болду, түшпөйт бул. Эгер түшүп калса проблема жок. Мындай болуп, намаз окуп түшүп калса, макулбу? Кайра мындай кылып таштап кое бериң.
Mana. Ошол жактан үстүнөн ана мына сумкаларды коюп алсаңыз болот, проблема жок. Ушинтип кете беребиз. Мына ихрам ушул. Единственный таваф кылганда, 7 тегеренгенде, тавафтын башында мен айтам, башталардан, оң ийинди ачкыла деп. Ошондо оң ийинди ачкыла дегенде мындай кыласыз. Бер түшүрөсүз. Кайра эле колду кайрыйсыз. Кайра мындай жакын чыгарып коесуз. Оң ийин ачылды. Не болду? Оң ийин ачылды болду. 7 тегеренген ушу оң ийин ачык болот. 3 тегеренген палубан басыш болот. 4 тегеренген жөн эле басыш болот. Бирок адам көп болсо 3 тегеренгенди палубан басыш эмес, жөнөкөй эле басыш кылабыз. Дагы бирок 7 тегерен бүткөндөн кийин оң ийинди жапкыла дейм. Кайра эле оңой эле. Ошону мындай эле кыласыз дагы. Мынтип үстүгө таштап коесуз. Бүттү.